Шоу программасы 33 суроо 3 мүнөт рубрикасы старт алды. Кызматыңыздарда мен Мира Абдылдаева, саламатсыздарбы? Бул рубриканын коногу ким десеңиздер, бардыгыңыздарга белгилүү ырчы Чыңгыз Турдубеков. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин рубрикабызга кош келипсиз. Алгач эл менен амандашып алыңыз. Саламатсыздарбы? Жалпы New TV каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү биздин рубрикабызга дагы бир жолу кош келипсиз. Алгач мен сизге оюндун шарты менен түшүндүрөйүн. Менде 33 суроо бар. Ал эми сизде болсо 3 мүнөт убакыт бар. Эгерде 3 мүнөт ичинде жооп бере албай калсаңыз, мурунку конок калтырган тапшырманы аткарасыз. Ал эгерде сиз жооп берсеңиз, ал тапшырманы мен аткарам. Даярсызбы? Даярбыз. Анда биз баштадык. Чыңгыздын чыгармачылыгы жөнүндө Буюрса эл билет. кыздардын мага жаккан жана жакпаган сапаты? Кызга ылайыктуу сапаттарга ээ болуусу жана ээ болбоосу. Гитара чертип жаткан кезде Жыргайт. өзүм жазган чыгарманы Өзүм ырдайм жана ырчылар ырдайт. ушул убакка чейин эмнеге бойдок жүрөсүң дегендерге Буйрук демекчимин. шоу бизнестен тапкан эң чоң бакытым бул. Бул жан дүйнөмдүн азыгы. Аспаптардын ичинен эң жакканы гитара. Себеби Мага жакын аспап. Кыргызстан мен үчүн. Бул мен. Кийинки суроолор: дүйнөлүк деңгээлдеги ырчы болууга эмне жетишпей турат? Чыгармачылык жетишпейт. Армияга барып жигиттик милдетти аткаргансызбы? Жок. Аткарган эмессиз. Эң алгач сахнага чыкканда канча жашта элеңиз? 5-класс. Ырчылыктан сырткары эмне менен алек болосуз? Спорт. Жана башка. Алгачкы кыздар менен жолугушуу канча жашта болгон? Билбейм, окуучулук күндөрдө болуш керек. Инстаграмда канча досуңуз бар? 18600. Туура. Жылкынын пири кайсы? Жылкынын пири Гүлүк. Камбар ата. Чыңгыз Айтматовдун эң акыркы жазган чыгармасы? Тоолор кулаганда. Кийинкиси тигил же бул деген суроолор: ырдоо концертте же тойдо? Концертте. Кыздар менен таанышууда шайыр же уялчак? Шайыр. Эс алуу тоодо же көлдө? Өкөндө тең. Үй бүлө же карьера? Экөө тең. Түнкү саат 12 интернет же уйку? Өкөө тең. Футбол же көкбөрү? Көкбөрү. Кафе же китепкана? Китепкана. Кола же фанта? Экөө тең эмес. Көтең эмес. Кийинкиси мектеп суроолор: жан жаныбарларды окуткан илим бул? Зоология. Туура. Бардык айда 30-31 деген цифралар болот. Ал эми кайсыл айда 28 эле болот? Февраль. Башкаларда деле 28 деген цифра болот. Бардык нерсенин аты бар. Бир гана нерсенин аты жок. Ал? Билбейм. Манжалардын арасынан аты жок деген болот экен. Кыргыз тилинде канча жөндөмө бар? Жөндөмө 6. Туура. Жер жүзүндө өсүмдүктүн канча түрү бар? Билбейм, көп. 500дөн ашуун түрү бар экен. 8 көбөйтүү 8? 46. 64. Туура, 64. 200 сомдо кимдин сүрөтү бар? Алык Осмон. Туура. Чыңгыз Айтматов кайсыл жылы жарык дүйнөгө келген? 1864. Ой, 1960. 1928. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин убактыбыз аягына келип жетти. Ал эми Чыңгыз, сиз канчалык аракет кылсаңыз дагы суроолорго жетишпей калдыңыз. Сиз 32 суроого жетиштиңиз. Бир суроого жетишпей калдыңыз. Өкүнүчтүү, эми болушунча аракет кылдык. Болушунча аракет кылдыңыз, бирок болушунча туура жооп бердиңиз деп дагы айталы. Ал эми алгач биз мурунку коногубуз калтырган тапшырманы көрөлү дагы. Ал тапшырманы бүгүнкү биздин коногубуз аткарсын. Эгерде чыгармачыл киши болсо, эркекпи, кызбы, өз менен теңдүү курдаштарын таап туруп, көчөдөн бир музыкалык аспап менен жылуу, мээримдүү эмоция менен, анан сезим менен ырдап аткарып бериш керек, өзүң тең курду болсо. Жаркыган айдын нурунан издеймин сени берметим.
Жымыңдап жылдыздар турса, сендеймин кичинекейим, сендеймин кичинекейим. Керексиң, сен мага керексиң, кубаныч тартуулап келесиң. Керексиң, сен мага керексиң, өмүргө арналган белексиң. Рахмат. Кандай болду? Тапшырма аткарган оор эмес бекен? Албетте кичине оорчулукту жаратты. Тааныбаган адамдарга барып ырдаш мындай. Эми ырчы болгондон кийин ырдаш керек деп ойлойм. Албетте, ырчы болгондон кийин кайда болбосун, сиздер үчүн жеңил эле болуш керек. Ал эми биздин кийинки коногубузга кандай тапшырма калтырасыз? Кийинки коногубузга берген тапшырмабыз оорураак болот болуш керек меникинен дагы. Көчөдө өтүп бараткан адамдардан карапайым кишинин кийимин кийип алып, барып кайыр сурасын. Кайыр сураганда жардам берсе, карапайым кишинин кийимин чечип, өзүн көргөзүп, анан ичинен иши кылып гүл алып чыгып берсин. Гүл алып чыгып бериш керек, сөзсүз түрдө, э? Мынакей ушундай сонун тапшырма алды, урматтуу теле көрүүчүлөр. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Болгону кийинки берүүдөн амандашканча сак, саламатта калыңыздар.